Мен чоң атам Абийирдин колунда тарбияланып өскөм. Өз атамды байке деп, Абийирди ата дечимин. Абийир атам эл журтка кадыр баркы чоң, калыс, сөзмөр, көптү көрүп, көптү билген чечен адам эле. Эмне иш кылса да, аш тойлорго барса да мени дайыма жанына ала жүрчү. Кеп сөзүн көп уктум. Атам жомак айтчу эмес, санжыр айтчу. Уламыштардан кызык кеп салып, пайгамбарлардын турмушун баяндачу. Биз жакта Семетейчи Мамбет деген кыйын манасчы бар эле. Күйүнүн тарыхын кош айтып черткен чоң комузчу Бектур деген кишини. Деги эле өнөрпоз адамдарды атам үйгө көп чакырчу. Жыйын болгон жерлерге да сөзсүз аларды алдырчу. Ошолорду бала чагымдан угуп чоңойдум. Абийир атам чөп чапканды, ат суутуп, ат отко койгонду, айтоор жашоо тиричиликке кичинемен үйрөттү. Бирок эмнегедир кой сойгонду гана үйрөткөн жок. Сен окууңду бил деп башка бирөөлөргө сойдурчу. Ошо бойдон ушу жашка келгени мал мууздап көрбөдүм. Анан да ал кезде бак тигип, бак бутаганды, отун жарганды жакшы көрчүмүн. Абийир атам менен үзөңгүлөш дагы далай мыкты карыялардын таалимин алып өстүм. Кичинемден чоң энемдин жомогун, Үркүндүн трагедиясы, чексиз окуяларын, апамын, апама курдаш энелердин кошогун, кыз келиндер менен жигиттердин сармерден айтышып, Секетбайды сыздатканын угуп чоңойдум. Биздин бала чагыбыз согуш убагында өттү. Жокчулукту көрдүк, өлүм житим, ачарчылыкты баштан өткөрдүк. Жыртыкчылыкта чоңойдук, оор жумуштарды иштедик. Бирок ошондой кыйынчылыкта биздин бала чак эрте жетилди. Жоопкерчиликти, барды жокту түшүнүп, жаман жакшыны билип чоңойдук. Байкелеримдин бири да согуштан кайткан жок. Бирок чоң атам менен чоң энем аларды өлгөнчө күттү. Айылдын чал кемпирлери күндө кечинде биздин үйдүн маңдайындагы таш чоңго чогулуп, жол карап, согушка кеткендерди күтөөр эле. Ошо күткөн боюнча жарыктык карылар дүйнөдөн өтүп кетишти. Чоң ата чоң энелерибиз менен бирге таш чоңдо олтуруп, байкелерибизди биз да күткөнбүз. Айтоор жол карабаган эне ата, арзыган селки, кусалуу жубай ал жылдары сейрек болбогон чыгар. Менимче адамгерчиликтин бийик сапаты да, касиети да мына ошол чексиз үмүт, түбөлүк күтүүдө, тирүүчүлүктү унутпоодо. Жазуучулук бул өтө оор, кыйын түйшүк. Аны чыныгы жазуучулар гана билиши мүмкүн. Мен адабиятка драма менен келдим. Драма албетте ыр эмес, бирок ырдын өзгөчө түрү. Канаттуу кыялдын дагы бир көркөм тармагы. Албетте адабиятка мен драма менен баш бакканым менен адеп баштаган жазмам проза болчу. Пьеса жазыш оюма да кирчү эмес. Анткени пьесаны, драматургия жанрын адабияттын экинчи сорттогу түрлөрү катары санап барктачу эмесмин. Ырас, пьесаларды кызыгып окучумун. Мектептин, университеттин драм кружокторуна такай катышчумун. Балким же ошолордун байкалбаган таасири тийгендир. Айтоор эмнеси болсо да драматургияга аралашып калдым. Атанын тагдыры жашыруун ат менен конкурска жазылып, сыйлык албаганда анын кабылданышы, өтүшү, театрга коюлушу кыйын болмок. Анын башын конкурс жакшы ачып кетти. Экинчиден кайсы бир жазуучулар айрыкча мурда жазып жүрүп, анча-мынча көзгө көрүнүп калган өзүм курактагылардын айрымдары мага жазуучулукту да, атанын тагдырын да ыраа көрбөй кызганышты. Анын эпкини дале келатат. Биз орус адабиятынан чексиз таасир алдык. Анын мыкты үлгүлөрү, айрыкча Пушкинден кийин бүт дүйнө адабиятына катуу таркады. Дүйнөлүк адабияттын да ар бир кыргыз жазуучусуна тийгизген таасири өтө күчтүү. Адабияттан сырткары мугалимдерибиздин таасири канча?
Университетте Юнус Алиев, Карасаев, Юдахин, ал эми Москвадагы киносценаристтердин жогорку курсунда Габрилович, Райзман, Чухрай сыяктуу дүйнөгө белгилүү мыкты чеберлерден таалим тарбия алдым. Көркөм чыгарманын изилдей турган негизги объектиси адам болгон соң, адамдын жашоосу чагылдырылат. Демек биз өз чыгармаларыбызда адамдын сүрөтүн тартабыз. Анын жашаган чөйрөсүн, кулк мүнөз, ой санаасын, адамгерчилиги менен нааданчылыгын сүрөткө тартабыз. Ыраңы бузук менен сулуулуктун, жакшы менен жамандын сүрөтүн тартабыз. Ал эми сүрөт тартыш үчүн боек керек. Керектүү боекторду биз көгөргөн асманыбыз менен ала тоонун ак мөңгүлүү чокусунан алабыз. Ал боекту биз өзүбүздүн оң тетири кыялдарыбыздан, күлгөн күлкү, ыйлаган ыйыбыздан, байыркы ыргүү азыркы обондорубуздан алабыз. Бирок боемолоп жазууга эч укугубуз жок. Акты кара, караны ак деп калп айтышка эч ким бизге укук берген эмес. Жазуучу адам таланттуу, талантсыз, атүгүл халтуршик болушу да мүмкүн. Бирок сүрөткер чыгармачыл адам болуп туруп, ыймансыз жашоого акысы жок. Жазуучунун душманы жазуучу эмес. Жазуучунун душманы анын ичи тардыгы, илээндилиги. Адабияттын душманы халтура. Ар бир жазуучунун деги эле сүрөткер адамдын менчик маселеси болууга тийиш. Башкача айтканда, ар кимдин өзүнчө бет алган көркөм эстетикалык позициясы, сүрөткерлик тенденциясы болгону кызык. Мисалы мен өз чыгармаларымда ыймандуулукту, адамгерчиликти, адамдын тазалыгы үчүн күрөштү жактайм. Айтоор менин чыгармачылыгымдагы негизги менчик маселем ушуго деп эсептейм. Ыймандуу адам гана ыйык идеалдар үчүн тике тура алат. Ошондой адам гана элге, жерге, доско, сүйүүгө кыянаттык кылбай үмүт менен ак жашайт. Чыгармалардын улам кийинкиси кандайдыр бир жагдайда жаңыланып турушу зарыл. Ошондой эле жаңы пьесаларымды мурункуга окшоштурбай, сөзсүз башкача жазайын деген башты мыкчып, үн күйгөн атайы ниетимде болгон эмес. Ар бир көркөм чыгарма өзүнчө турмуш, өзүнчө ой санаа, көңүл, демек анын ыкмасы, формасы менен мазмуну да ошого карата шайкеш келүүсү керек. Адам тигил же бул чыгарманы окуй коюп эле жашоодогу чечилбеген маселесин чече салбайт. Бирок турмушта көп этибар албаганды чыгарма аркылуу баамдап ылгоого үйрөнөт. Таза жашоого далалаты бар адам чыгармадан жакшы таасир издейт. Ошондуктан көркөм чыгарма андагы каармандар үчүн жазылбайт, окурмандар же көрүүчүлөр үчүн, ошолордун эстетикалык ыракат алышы үчүн, тарбиясы үчүн жазылат. Сын жок өсүш болбойт. Бирок ал калыс, адилет, адамгерчиликтүү, ошону менен катар сөзсүз профессионалдуу болуусу зарыл. Калыс сыны мыкты өнүккөн адабият менен искусство бактылуу искусство. Сын көңүл бөксөртүү үчүн эмес, бөксөөнү толтуруу үчүн керек. Сүйүү бул адам баласынын башына келген бакыт, таалай, учар канаты. Бирок жүрөктү өрт чалгандай жалындатып, уйкудан бездирген чыныгы сүйүү, бийик махабат көрүнгөндүн эле башына келе бербейт. Ошондуктан бул жалганда сүйүп баш кошкондорго караганда сүйүшпөй баш кошкондор көптүк кылат. Кээде ал айрымдарга оп-оңой келиши да мүмкүн. Бирок ошол келген сүйүүнү кастарлап багып албаса, сүйүү үчүн салгылаша билбесе, бир күнү андан таптакыр кол жууп калышка да болот. Ал эми таза сүйүүнү жоготуу, чын сүйүүнүн ишеничинен ажыроо, бул оор кырсык адамдын башына түшкөн шор. Адам жакынынан ажырап, айталык энесинен, атасынан, ага инисинен, эже карындашынан, ашык жарынан ажырап жашай алат.
Бирок жер суудан, мекенден ажырап жашоого болбойт. Ансыз көргөн күн курусун, ансыз жашаган жашоо иттин жашоосу, тирүү өлүктүн көргөн күнү. Ошол себептен жер суу ыйык. Бакыт жөнүндө ар кимдин өз билгени бар. Менимче ар кайсыны ылгай билүү бул бактылуулук, сүйө билүү, жек көрө билүү бакыт. Бирок жек көрүүнүн баары эле өч алуу эмес. Ар кимибизде кемчиликтер, башкача айтканда пендечилик деп аталган майда жактарыбыз толтура. Мына ошол кемчилдиктерди жеңе билүү бул бакыт. Эмгектене билүү, башкалардын эмгегин баалай билүү бул да бакыт. Бексултан Жакиев.